Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, коомчулуктун өкүлдөрү. Мына акыркы кезде коомубузда зордук зомбулук кичине күчөп кеткендиги статистикада көрсөтүп атат. Анан социалдык тармактарда өз баласын урган атанын окуясы дагы абдан бир көп талкууну жаратты. Ошол талкуу жүрүп аткан кезде албетте бул жанакы зордук зомбулуктун көбөйүшү баарыбызды өкүндүрөт. Бирок ошол учурда жалпы коомчулукта талкуу жүрүп атканда көбүнчө күнөөлөгөн гана багытта кетип атат да. Анын себептери кайдан чыгышы мүмкүн, эмне себептен ошондой окуя болду, деги мунун алдын алуу үчүн эмне иштер жасашыбыз керек деген багытта бүгүн талкуу уюштуралы деп сиздер менен ошол эрте жаштан өнүктүрүү же зордук зомбулуктун ошогу кайда деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Бул биздин бүгүнкү күндө коомубузда болуп жаткан зордук зомбулук, чоң эле адамдардагы зордук зомбулуктун ошогун биз башка жактан издешибиз керек экен да. Бул жоопту биз биринчи кезекте анын балалык кезинен, айрыкча 3 жашка чейинки эрте жаштагы балалыгынан издешибиз керек экен. Анан азыркы карантиндин өзгөчөлүгүнөн дагы көрсөк болот да. Эми мен бир 2-3 мисалды келтирип кетким келип атат. Мына изилдөөлөр бар. Анда Сталинград блокадасы сыяктуу аябай оор окуялар, адамдардын эле кырылып калган учурлар болуп, бирок ошондон дагы айрым адамдар чыгып кетет да. Ошолорду изилдегенде кимдер андан чыгып кеткен дегенге көңүл бөлсөк, анда жаңы төрөлгөн кезде, ошол кичинекей кезинде эң жакын адамы, аны аябай сүйгөн адам бар болсо, ошондой адамдар келечекте ошон турмуштун оорчулугунан, кыйынчылыгынан чыгып кете алышат экен да. Бул көп учурда бул эне болот, эненин мээрими, балага төгүлгөн мээрим, бул анын бүтүндөй турмуштагы мүнөзүн, аракетин, жүрүм-турумун калыптандырууга таасир этет экен да. Эми бир КГБда бул мурдагы азыркы комитет государственной безопасности деп койгон азыркы коопсуздук кызматы, ошол жерде атайын топ болгон экен, чистилишки деген тазалагычтар. Булар коомдогу коркунучтуу адамдарды ошол мамлекеттин ичинде, мамлекеттен сырткары жактагы коркунучтуу адамдардын көзүн тазалап турган экен да. Мына ошол топко алып атканда бир критерий, негизги критерийлердин бири бала төрөлгөндөн эненин мээримин көрбөй калган балдар болуш керек экен. Эгер эненин мээримин көрүп калган бала болсо, ал турмушта ошондой оор абалда окустан бир орусча айтканда сбой берип кетиши мүмкүн, жолдон чыгып кетиши мүмкүн, башка жакка кетип калышы мүмкүн экен да. Эне сүтүн эмбеген, эненин мээримин көрбөгөн, бул өтө агрессияны, адамдын мүнөзүн калыптандырууда дагы ошол терс сапаттарды көп калыптандыра тургандыгын мисал катары айтып атам да. Анан мына абдан бир жакшынакай бестселлер болуп калган китеп бар. Бул Масари Бука деген япониялык адам, Sony компаниясынын жетекчиси. Ошол 3 жаштан кийин кеш деген китеби, муну Роза Отунбаеванын Демилгелери эл аралык фонду чыгарган. Кыргызчага кыргыздын мыкты жигиттеринин бири Асылбек Жодонбеков которгон. Ушул китепте бир мисалды келтирет да. Бир эле үй бүлөдөгү аралыгы бир эле жаш болгон 2 баланын мүнөзү 2 башка болуп калат. Улуусу абдан кыжырдуу, агрессивдүү, бирөөлөр менен тил табыша албайт, дайыма конфликтте жүрөт. Ошонун эле бир эле жаш кичүүсү аябай жайдары, мындай башкаларга дагы ак ниет, тил табышкан бала болот да. Ушул китепте ошону мисал келтирет. Анан себебин изилдешип, эмне себептен бир эле ата-эне, бир эле үй бүлө шарт өзгөрбөсө, эчтеке деле өзгөрбөсө, эмне үчүн эки түрдүү мүнөзгө ээ болуп калды деген көрсө, ошол экинчи бала төрөлгөндөн кийин биринчи баланы жакшы карай алышпай, аны бала баккычка бактырышат да. Жаш кыз, баягы баланы караган кыз, ал эшикке алып чыгып сейилдетип келгенде алып кетет дагы. Анан үйдүн артында бир эски сарай бар экен, каралбай калган, бузулуп бараткан. Ошол сарайга барып туруп, баланы коляскада калтырып коюп эле өзү сүйгөн жигити менен жүрө берген да. Ал эски сарай, терезелери талкаланган, шамал кирип арылдап, эшиктери кыйчылдап, ачылып, жабылып, ичи да караңгы, ар жери көчкөн сарай. Ошол жерде баягы коляскада жаткан бала биринчиден баягы кыйчылдаган үндөр,
коркунучтуу сезилип аткан болсо, анан сарайдын кебетеси, анан көпкө ошол жерде коркуп отура берүү баланын нервине абдан таасир этип, аны кыжырдуу кылып салган да. Бул абал 6 айга чейин уланып калган. Ошонун айынан жанакы бала өмүр бою мүнөзү ошондой терс мүнөздүү болуп калат атпайбы. Мынакей ушул дагы бир мисал деп айтсак болот да. Анан мен бир Ысык көлдө бир чоң иш-чара болгон жерде ошол эрте жаштан өнүктүрүү мааниси жөнүндө сөз кылган элем. Кийин мага бир улгайган аял келип, мындай кеп кеңеш сурады да. Менин келиним бар, балдарын карабайт, Москвага иштеп кетип калды эле дейт. Жакында келди, 6 ай болуп калды дейт. Бирок азыр балдары менен чогуу жашасат эле, балдарына көңүл бөлбөйт, балдарын карабайт. Мен балдарым, неберелерим менин мээримин көрбөй калабы деп аябай тынчсызданчу болдум. Балдарына мээрим төкпөйт деп. Анан мен айттым, келиниңизди бала чагын билет белеңизсем, ооба билебиз, кошуна эле айылдан деп. Анан эгерде анда бала келиниңиздин бала чагы кандай өттү эле, 3 жашка чейин кандай чоңойду эле, эстей аласызбы десем, ойлонуп турган айтты. Туура айтасыз, чын эле ошол келиним кичинекей кезинде ата энеси ажырашып, каралбай калган болчу дейт да. Демек ошол кезде ал өзү мээрим албай калган турбайбы, бечарам деп ошол келинине мындай түшүнүү менен карады да. Муну айтып атканыбыз ошол 3 жашка чейинки кандай абал болсо, бул адамда өмүр бою калып кала тургандыгын, ошол эрте жаштан өнүктүрүүнүн 3 жашка чейинки балага мээрим берүүнүн өзгөчө маанилүүлүгүнө сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келип атат да. Кыргыз элинде жакшы бир көрүнүш бар. Бул эне сүтүн берип атып, баласын эмизип атып, мээримин төгөт. Ошол эле учурда бул бешигирин ырдап берген жакшы салт бар болчу да. Бул өтө сонун көрүнүш, бул кыргыз элинин акылмандыгынын бир белгиси деп айтсак да болот. Ошол бул 3 илтик эненин сүтү, эненин мээрими, бешигири, мына мен жогоруда айтып кеткендей, баланын келечекте анын абийирдүү болуп калыптанышына, анын ак көңүл, жайдары болуп калыптанышына, анын адамгерчиликтүү болуп калышына түздөн түз өзүнүн таасирин берет. Эми биз жанагы айтып кеткен, мен жогоруда айттым эле, зордук, зомбулук көрсөткөн атаны көпчүлүк учурда эле баарыбыз эле мындай күнөөлөп эле калдык, акыл айтып атабыз, урушуп атабыз. Бирок ал эмне себептен ошондой болуп калган жөнүндө сөз болгон жок да. Мен айтып кетет элем, кайдан адамдар ошондой бирөөгө зордук, зомбулук көрсөтүп калат? Эмне себептен ошон бирөө зордук, зомбулук көрсөтөт, экинчиси андайга жакын эмес, башка. Мунун себеби кайда дегенде, мен жогоруда айткандай, анын балалыгына байланыштуу. Эгерде адам ошол 3 жашка чейин өзү мээрим көрбөсө, андай адамдар сөзсүз түрдө агрессивдүү болуп калышы мүмкүн. Ошол 3 жашка чейин башкалардан кагуу жеп, турмуштун түрткүнчүгүндө калган балдарга сөзсүз бул анын психологиясына таасир этет да. Анан мына союз таркагандан кийин зордук, зомбулук өтө күчөп кеткен. Ошол дагы биздин балдарга, ата энелерге катуу таасир этип атат. Азыркы күндө көпчүлүк ата энелер ошол союз таркаган кездеги жаш бала болгон ата энелер. Ошол кезде билим берүүнүн, тарбиялоонун сапаты дагы аябай түшүп кеткен. Ошонун баары бүгүнкү ата энелерге өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Анан жашырганда эмне жалпы эле коомчулукта зордук, зомбулук бүгүнкү күндө күчтүү. Мына колунда бийлиги бар адамдар, колунда акчасы бар адамдар, байлыгы бар адамдар дайыма башкаларга зордук, зомбулук көрсөтүп атат. Коомдо бул көрүнүп эле турат. Кээде бирөөлөргө зордук көрсөтүп коюп, ал соттон чыгып кетип аткан, милициядан чыгып кетип аткан, же ошон үчүн жаза албай калган учурларды коомчулук көрүп турат да. Мунун баары сөзсүз түрдө адамдын психологиясына таасир этет. Анан сыртка чыгып кеткен мигранттарыбыздын укугун көп учурда коргой албайт. Алар кордолуп атат, басмырлоо болуп калып атат, укуктары корголбой калып атат. Ошонун дагы сөзсүз түрдө таасири бар. Анан үй бүлөнүн өзүндөгү талаштуу жагдайларда буга көп таасир этет. Айрыкча жубайлар, күйөөсү, аялы мындай уруш талаш менен жашаган болсо, тирешүү менен жашаган болсо, бири-бирин укпаса, мунун баары балдарга өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт да. Анан адамдагы бир максатын ишке ашыра албай калуу, өзүнүн ойлогон оюн ишке ашыра албай калган аргасыздык, ошого күчү жетпегендик, алсыздык дагы аны агрессияга алып келет. Башкаларга тилинин өтпөгөндүгү, мисалы кошош деген адамдары, үй бүлөсүндөгү адамдар, деги эле достору аны укпашы мүмкүн, анын пикири менен эсептешпеши мүмкүн. Ушунун баары анын зордук, зомбулукка жакын болуп калышына, агрессияга жакын болуп калышына себеп болуп калат да. Эми мындай учурдан эмне кылсак болот деген маселе. Мындай учурдан биз биринчи кезекте себептерин аныкташыбыз керек. Эмне себептен ошондой болду? Эгерде биз ошол адамдагы агрессиянын себебин аныктап алсак, анда ошого каршы аракет кылышыбыз керек. Зарылчылык болсо, өтө бул күчтүү, олуттуу болуп өтүшүп кеткен болсо, анда
адистерге кайрылыш керек, бул психологторго кайрылыш керек, психотерапевттерге кайрылыш керек деген маселе. Анан ошондой абалды билип калган болсо, анда башкалар да жардам берип, башкалар да ошого түртүп, багыттап, үгүттөп, ал адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек, өзүн тааныш керек. Мына өзүн өзү таануу боюнча биз азыр Кыргызстанда өзүн өзү таануу деген предметти киргизүүнүн үстүндө концепциясы даярдалып атат. Кыргыз билим берүү академиясында ушул багытта иштеп атат. Мунун өзүн өзү тааныган бала деги эле чоң адам деле өзүн билсе, күчтүү жагын билсе, алсыз жагын билсе, өзүнүн кандай абалда, кандай кемчиликтери бар экенин билсе, ал адам жаман иштерге барбайт. Ал ошол жакшы жагын күчөтүп, жаман жагын, алсыз жагын азайтканга, жойгонго аракет кылат эле да. Кийинкиси биз коомчулукта көп учурда талкууларды уюштурсак болот. Эл менен көп талкууларды уюштуруп, атайын топтордо, ошол теле аркылуу дагы, сайттар аркылуу, платформалар аркылуу дагы ушул маселени талкуулап, эмне себептен чыгып атат, бул абалдан чыгуунун жолу кандай, эмне кылсак болот деген сыяктуу талкууларды уюштурсак, теледен, радиодон берүүлөрдү уюштурсак дагы, анан китепчелерди чыгарып таркатсак, бул жакшы эле болмок. Бул дагы өзүнүн жакшы жардам бермек. Анткени азыр кээ бир ата-энелер, кээ бир адамдар өзүндө проблема бар экенин билишет, аңдашат, сезишет. Жок, ошону кантип жок кылыш үчүн кимге кайрылаарын билишпейт да. Бизде Кыргызстанда атайын кайрыла турган кызмат да жок. Окуйн десе бул жагынан китептер жетишсиз. Бирөөдөн сурайын десе атайын ушул багытта иштеген адистер же атайын кызмат, борбор жок болгондуктан кыйналып калган учуру бар. Ошондуктан биз психологиялык жардам кызматын уюштурууну сунуш кылабыз. Анда эмне өзгөчөлүгү бар? Психологиялык жардам кызматы ошол телефон аркылуу сүйлөшүүдө адам өзүн ыңгайсыз сезбейт. Ал адам тааныбаган кишиге сырын ачык айтканга ачык айта алат да. Ошондон ошондой кызмат болсо, анда адамдар кайрыла алат эле дегенибиз. Андан сырткары биз эрте жаштан өнүктүрүү борборлору деген бар. Дүйнөдө бул абдан өнүккөн, айрыкча чыгыш өлкөлөрүндө. Мына мен силерге айтып кеткен Масар Юбуко 1969 жылы ушундай эрте жаштан өнүктүрүү борборун түзгөн. Бул төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки негизинен балдарды караган борбор. Бизде Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги менен биргеликте азыр 9 китепкананын алдында ушундай эрте жаштан өнүктүрүү борборун ачты. Бул кыска мөөнөттүү борбор болуп калды да. Айрым учурда биз ушул маселени талкуулап атканда, кичинекей балдарга бизде ясли группалары, бешик үй топтору бар да, ошого эле алып барсак болот деген. Бул эрте жаштан өнүктүрүү борборлору бул бала бакчадан, анын ясли группасынан, жана бешик үй тобунан кескин айырмаланат. Андан таптакыр башка. Биз яслиге балдарды алып барып чыркыратып таштап коюп кетип атабыз. Бул жерден бала өтө чоң стресс алып атат. Аны кийин ордуна калыбына келтирүү оор дагы болот, кыйын дагы болот, кээ бир учурда ал калыбына келбейт дагы. Эрте жаштан өнүктүрүү борборлорунда бул борборлорго балдар ата-энеси менен келет. Атасы, апасы менен келиши мүмкүн, же алардын бирөө менен келиши мүмкүн. Көп учурда булар апасы болуп калат. Алар чогуу келишет, чогуу кетишет. Келгенден кийин дагы ошол жерде чогуу ойношот, чогуу сүрөттөрдү тартышат, музыка угушат, түрдүү спорттук өнүгүүлөрдү жасашат. Ошол учурда ата-энелер балдар чогуу жүрүшөт, бири-бири менен ойношот. Анан жакшы жери ата-энелер өз ара сүйлөшүшөт, баарлашышат, маектешишет, балдары жөнүндө сөз кылышат, анын курагындагы өсүү өзгөчөлүктөр жөнүндө сөз кылышат. Андан дагы баалуусу ал жерде атайын адистер болуп, ошол балдарынын өнүгүүсү боюнча, психологиясы боюнча, өзгөчөлүктөр боюнча алардан кеп кеңештерди, лекцияларды укса болот да. Бул ушундай эрте жаштан өнүктүрүү борборлорунун адамдын келечеги үчүн, анын адам катары калыптанышы үчүн мааниси аябай чоң деп айтар элем. Анан деги эле коомдо мындай бири-бирибизге аяр мамиле кылышыбыз керек, этият мамиле кылышыбыз керек, бири-бирибизге көңүл бөлүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу чакырып айтып кетет элем, жанакы урушкан күндө деле убакыт өтөт, күн өтөт, жашоо өтөт. Ошол эле убакытты, ошол эле өмүрдү, ошол эле жашоону урушпай, ынтымакта, мындай жагымдуу маанай менен, жагымдуу жагдайда өткөрсөк, анын мындай натыйжасы таптакыр башка болот. Айрыкча анын натыйжасы ошол үй бүлөдөгү кичинекей балдар үчүн, өспүрүм балдар үчүн дагы, өсүп келе жаткан буундар үчүн
өзгөчө баалуу деп айтат элем. Анан мен жогоруда айтып кеткендей, азыр ата-энелер билимге муктаж, бирок кайдан алышын билбейт. Мына ата-энелерди окутууну колго алышыбыз керек. Мен ушул жагынан мына Лейлек районунда, алыскы Лейлек районунда уюштурулган энелер мектебин, Гапур Мадаминовдун энелер мектебин мисалга тартып кетким келет. Мына Масар Юбукодагы китебинде айтып атат, биринчи кезекте биз балдарды тарбиялагыбыз келсе, балдарды жакшы адам кылгыбыз келсе, анда өзүбүз тарбияланышыбыз керек. Өзүбүз жакшы адам болушубуз керек деген идеяны айтат. Муну Далай Ламанын сөздөрүнөн карасаңыздар болот. Деги эле белгилүү адамдардын сөздөрүнөн карасаңыздар, белгилүү педагогтордон карасаңыздар, психологтордун айтканы боюнча дагы биз баланы жакшы тарбиялабыз келсе, анда биринчи кезекте ошону тарбиялагысы келип аткандар биз өзүбүз жакшы адам болушубуз керек, биз өзүбүз тарбиялуу болушубуз керек. Бала ошого жараша түздөнөт да. Ушул энелер мектебин Кыргызстан боюнча мен жайылтууну сунуш кылып кетет элем да. Анан кийинки кезде азыр социалдык тармактар болуп калды. Ата-энелердин баарлашуу үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн өзүнчө топторду түзүп, ата-энелердин тобун түзүп, ошол эле мугалимдер менен биргеликте топторду түзүп, адистер менен биргеликте топторду түзүп, ошол топтордо дагы ушул маселелерди талкууласак, ошол багытта бир иштерди уюштурсак, бул биз үчүн, баарыбыз үчүн пайдалуу болмок. Баарыңыздарды ушул эрте жаштан өнүктүрүүгө, өзгөчө көңүл бөлүүгө, анан жагымдуу жагдай түзүүгө, анан зордук зомбулукту болтурбоонун жолдорун, жогоруда айтып кеткен жолдорду сактаганга эң негизгиси ар бирибиз өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, эгерде ошондой агрессия байкалып аткан болсо, өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек деп чакырып кетким келет эле. Бул дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, адам улам агрессияга кирип аткан кезде, айрыкча агрессияга кирип калган кезде адам өзүн көзөмөлдөй албай калат. Бул психологиялык ошондой оор абал. Бул улам тез агрессияга кире берген киши агрессия бүткөндөн кийин белгилүү бир убакыттан кайра өзүнө келет. Кээде өзүн күнөөлөйт. Бирок ошол улам кайталана берсе, аягында ал кайра келе албай калган учурда болот. Мына биз одон айтканда жиндикана деп коебуз го. Психологиялык оорулуулар жаткан, барып калган ооруканага түшкөндөрдү анализде ошону көрсөтөт. Көпчүлүк учурда ошондой психологиялык оор абалда жүрө берип, кайра кайта албай калгандар, кайра келе албай калгандар. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан жанагы өзүн жоготкон психологиялык абалга, агрессияга барбасак, ошого өзүбүздү көзөмөлдөсөк деп баарыңыздарды чакырып кетет элем. Мунун эң жакшы жолу биз бири-бирибиз менен көбүрөөк сүйлөшүп, баарлашып, пикир алышып, бири-бирибизге ишенимдүү мамиле кылсак, бирибизде барды экинчибиз алсак, үйрөнсөк бири-бирибизден, ушул багытта иштесек, бул чечилбей турган маселе жок. Анда бир жакшы натыйжаларга жетишет элек деп аяктагым келет. Көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга чоң рахмат.